Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бизде учурда пайдага караганда зыян, кирешеге караганда чыгаша көрөк болуп атат. Караңыз, Ысык көлдүн жолундагы болуп аткан боомдогу сел, Бишкектеги этаж үйлөрдөн өрт чыгып атат. Ысык көлдө жаш балдарыбыз, жаш нәрестелер сууга чөгүп өлүп атат, алар жоголуп табылбай атат. Мына ушундай апат кырсык тууралуу Аллах Таала Кур'анда эмне деп айтат? Рум сүрөсүнүн 41-аятында Захарал фасад фил барри вал бахр бима касабат айдин нас. Адам балдары өзүн колу менен жасаган ыплас жагымсыз иштери себептен Аллах Таала ушундай апаттарды жиберет дейт. Билесизби эмне үчүн жиберет? Лизиқахум ба'даллази амилу ла'аллахум яржиун. Балким силер акылыңарга келип, адал, адилеттүү, ак Алла ыраазы боло турган жашоодо кандарсыңар дейт Аллах Таала. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу туугандар, биз өнүүнү эмес өсүүнү эңсейли. Караңыз, эгер бир арам, Аллага жагымсыз мал дүйнө, рызкы, акча менен биздин бюджет көтөрүлүп атышы мүмкүн, бирок анын берекеси барбы? Анын өнүүсү барбы? Ал биз үчүн пайдасы барбы? Эгерде биз арам акча менен бюджет көтөрө турган болсок, анда бизде эч качан өнүү дагы болбойт, өсүү дагы болбойт. Ошондуктан адал акча, адал эмгек бул адилеттүү, ак таза жашоо.